İşte en birinci çakırılganlar daima Allah Taala'ga maktub aytıp жүргөндөр. Ошолор бейишке эң биринчи чакырылып биринчи кирет экен ошолорчу. Daima Allah'a maktub aytıp жүргөндөр деген кандай? Тоокта дагы Аллага мактуу айтат, ачында дагы, ден соолугу жакшы болсо да альхамдулилля дейт, ооруп атса дагы альхамдулилля дейт. Иши жүрүшүп кетсе дагы альхамдулилля, жүрүшпөй калса дагы альхамдулилля, курсанчылык болсо альхамдулилля, кыжалат болсо дагы эле альхамдулилля. Ысыкта дагы, суукта дагы ар абалда альхамдулилля айтып жүргөндөр ушулар бейишке биринчи чакырылып кире тургандар экен да. Экинчиси булар кирип кеткенден кийин анан тахажжуд окуп жүргөндөр кетет. Кана капталдары төшөктөн узак болгон, ысык төшөктү таштап туруп Алланын алдында тахажжуд окугандар тургула дейт экен. Bir канча адам турат экен. Силер бейишке кириле, анан кийин эсеп кетти баштайбыз дейт экен. Ошон үчүн иншалла Аллах субханаху ва таала ушундай улуу пайгамбарга үммөт кылып койгонуна чексиз шүгүрлөө. Альхамдулилля дейли. Бул үммөттү мурунку пайгамбарлар сураган. Бирок Алла Таала берген эмес. Бул Мухаммад Ахмадтын үммөтү болот деп койгон. Муса пайгамбар Тавратта көргөн бул үммөттүн ушул артыкчылыгын, бул үммөттүн ушундай касиеттүүлүгүн, бул үммөт жөнөкөй үммөт эмес экендигин мурунку асмандан түшкөн китептерде зикир кылынган. Мурдагы улуу пайгамбарлар бул үммөттү сураган. Буну Алла Таала Мухаммад пайгамбарга Алла Таала өзү тандаган.